Манас эпосы даңқтаған тарихи этнографиялық комплекстің жауып тұрғаны түсініксіз. Емемне бұл жерді де сатамыз деп биліктің қылған іші. Елдің өзіне керек болса бұл мұндай байлықтар. Билікке керегі жоқ болып қалды ұқсайды азыртты билікке. Садыр Нұрғожаевич, сізге қайырлы отырып телевизияда тұрған болды. Барына жөпірем деп қойлы, ештекесін жөпірме. Барына тапқа отасты, үнне жауып тұрады. Ендеше мына азыр каникулда балдар келіп, ес алып көрі тұрған жерді көрген орнына барлы жауып, барлы топқаламай, тонамай, үнне оған мамлекетке айдан тұратыз. Бұл жақсы емес. Бұл Манас айылы Ысыккөл мейманханасына қатары тұрат екен, жақын. Ана бұл Манастың 1000 жылдығына қарата ачылған, дүние жүзі келіп көре тұрған жақсы жер екен да, мындай ес алғанға, туристер келіп көргенге Қырғыздың сыймығы қатары қолданыла тұрған Манас айылы бүгін ушундай қанша адамдар иштейт. Ошондой эле бизде кайык алып барабыз. Турист келгенде алып барганга дагы жер калбай калды. Баягы ала туу аянты болгону. Ошондой эле. Анан балдарыбыз деле мына азыр каникулда барарга жер берге кезине жаган болот эле. Мына ар жагы Ысыккөл мейманканасы деп барып талкалап, мында талкалап чыкканга жаап койгонуна караганда. Мына ВДНХ жанагы эл чарбасынын жетишкендиктерин көрсөтмөсү Сайттар Союзун оғанда қандай сон эле. Элдин баары келе салчу, аябай кооз жер болчу. Эми деле ошону калыбына келтирип койсо, шаарда элдин саны аябай көбөйүп атат. Эми момунча көп үй салып койсо, анын инфраструктурасы эле жок да бизде. Аны жылытыш керек, анын ысык суу, муздак суу, канализация ал, электр ал дайын эмес да. Бул Сайттар Союзунда 600 000 гана кишиге эсептелген инфраструктура бар. Ошого эле баарын чаптап атышат. Анткени көп кабаттуу үй салган аябай пайдалуу бизнес өзгөчө Кыргызстанда. Ошондуктан баары эле маданий, тарыхый, архитектуралык эстеликтерди талкалап жок кылып жер тилкеси катары гана көрүп калышты да. Өтө өкүнүчтүү. Негизи бул мамлекеттин коргоосунда туруш керек мындай маданий, тарыхый эстеликтер. Мамлекет башчысы өзү коргош керек. Сиз кандай ойлойсуз? Ошо айтып отуруп келиштешилдим. Мен мисалы 28-ден бери, 29-дан бери келип атабыз жерге. Садыр Нурғожаевич өзүңүз көзөмөлгө алыңыз десе, али кече эле бир интернетке чыксак дагы бир көңүл бөлгөн киши жок. Садыр Нурғожаевич, көңүл бөлүңүз. Азырда кеч эмес, караңыз. Элдин кызыгына тийбеңиз. Эл азыр берде жок болсо эле билбей калды деп ойлобоңуз. Азыр массалык маалымат каражаттары деген бар. Азыр мына интернет аркылуу чыгып атабыз сизге. Караңыз. Элдин кыйналганынан пайдаланбаңыз. Эми бул ак үй турат, мрамордон салынган, өкмөт үйү бар, чоң арыкта резиденция турат, анан дагы башка дагы ак үйдүн кандай кереги бар? Эгерде эме бул жерге ак үйдү алып келиштин кереги жок, эч кандай. Ысыккөл мейманканасынын өзү негизи башында Султан Ибраимовдун демилгеси менен жүрөк ооруларга эме салынган үй экен. Мына азыр жүрөк оорулар, балдардын жүрөк оорулар тубаса, жүрөк оорулар 1000ден 3000ге чейин бала төрөлөт экен. Ошол боюнча биз 1-июнда эле 2020-жылы демилгелүү энелер тобу кайрылдык элек. Сизге Садыр Нурғожаевич эч кандай чара көргөн жоксуз. Жер жок дейсиз. Мына жеримиз, здания бар, бүт бар, имаратын өстүрөт, баарын талкалап атасыз. Эми бүгүнкү күндө оорукана өтө актуалдуу да. Мына канча кишилер болмок түгүл аябай актуалдуу. Оорукананын оозуна келип эле канча киши өлүп жатты өткөн жылы. Ошону айтпайсызбы? Оорукана жок. Медиктер каралбайт, медицина тармагы дагы талкаланган, больницалар Советтер Союзунан калган. Эми ушундай жакшынакай имаратты оңдоп
косметикалык ремонт кылып эле бир оорукана кылып койсо кандай элге пайдасы тиет эле? Жакшы болмок. Аракет кылалы. Айланайын эл журт. Аракет кылалы, аракет кылсак берекет болот дейт. Биригип туруп бул маселени чечпесек болбойт. Биз келгенде демилгелүү топтор аспыз, аябай аспыз. Биз силерге гана ишенип атабыз. Эл журт бийликти колго алып, көзөмөлгө алып иштетпесек, булар өз билгенин кылып эле жеке кызыкчылык менен эле пайдаланып атышат. Токтотолу муну.